Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен Арча медиа YouTube каналы. Биздин бүгүн конокто профессор Венера Акматова болмокчу. Билим берүү деги эле мектепте билим берүү системасы боюнча бүгүн сүйлөшөлү деп турабыз. Саламатсызбы, Венера айым? Саламатсыздарбы? Биринчиден чоң рахмат сизге убактыңызды бөлүп атайын биздин чакыруубузга келип келгендигиңиз үчүн. Жаңы окуу жылыңыздардын башталышы менен куттуктайм. Рахмат сизге. Алгачкы эле суроо ушул болсун. Ушу азыркы күндө баягы мектепте массалык түрдө мугалимдердин мектепти таштап кетип аткандыктары тууралуу ушул окуу жылынын башында жогорку кеңеште да көтөрүлдү да. Деги эле бул мектепте билим берүүнүн түпкү көйгөйү эмнеде деп ойлойсуз? Бул биз үчүн эң көйгөйлүү маселелердин бири болуп турат да бүгүнкү күндө. Буга чейин жаңы окуу жылы башталганда окуу китептерине байланыштуу көйгөйлөр, талаш тартыштар чыкчу. Анан ар бир класстагы балдардын саны дагы аябай көп, 50-60 бала бир класста отурат деген маселе чыкчу. Анан мугалимдердин айлык акысы тууралуу маселе. Булар эми канча бир жылдардан бери мындай туруктуу эле маселеге айланып калды да. Быйылкы жылы болсо мына ушул көйгөйлөргө дагы бир көйгөй келип кошулду да. Мугалимдердин мындай массалык түрдө, башкача айтканда, көп сандагы мугалимдердин жана мамлекеттик мектептерден бошонуп кетүүсү. Анан мамлекеттик мектептерде ансыз да жана предметтик мугалимдер жетишпей атса, дагы үстөккө босток болуп, мугалимдердин баягы айлыгы көп башка жака кетүүсү же болбосо азыр жеке менчиктерде көбөйүп калды. Алар айлык акыны жетишерлик жакшы төлөшөт, шарттары жакшы, эмгек шарты. Анан мугалимге дагы мамиле башкача жасалат да, мындай инсан катары, мугалим, адис катары дагы башкача мамиле жасалат. Анан албетте ар тараптуу баягы психологиялык, материалдык, эмгек шарттарынын мындай жакшырганына байланыштуу жеке менчик мектептерге да кетип атат. Бул акыркы менин жеке байкоомдо 2 жылдан бери эле бар болчу бул көйгөйчү. Анан быйылкы жылы ошол ачыкка чыкты да. Анткени көп мугалимдер бир учурда бошонуп кетти. Бул биздин билим берүү, мектеп билим берүү тармагындагы көйгөйдү ого бетер курчутту да. Эми карасаңыз, канча бир жылдардан бери ушул туруктуу көйгөй да, ушуну биз эч чечилбей койдук да, чече албай койдук да, жакшы жыйынтык чыгара албай атабыз. Тескерисинче, биздин кыргыз билим берүүсү күн өткөн сайын улам бир мындай көйгөйлөрү тереңдеп бараткандай сезилип атат да мага. Албетте бул тармакта иштеген мен үчүн дагы, ата эне катары дагы, биздин өлкөнүн жараны катары дагы мени бул аябай ойго салат. Анткени биздин ар бир үй бүлөнүн, ар бир адамдын, мамлекеттин эмес, бакубаттыгы, ошол тынчтыгы, ошонун мындай өзүнүн жакшы жашаганын же жаман жашаганын бир индикатору ушул бала мектеп болуп эсептелинет да. Дагы тагыраак айтсам, ар бир адамдын, ата эненин ушул бакубатчылыгы, ушул жашоосунун маңызы дагы ушул мектеп менен түздөн түз байланыштуу да. Эгерде мектепте балдар жакшы шартта окуп аткан болсо, мектеп көйгөй жаратпаган болсо, анда биздин көйгөйүбүз мындай чечилгендей сезилет да. Бирок мен дайыма ойлоном да, өзүмчө дагы жазып, иликтеп, аракет кылып, макалалар жазып да келатам. Ушул көйгөйдөн чыгуунун кандай жолдору бар, анан ушул көйгөйгө биз эмне үчүн бат келдик? Бул жакка дагы бир азыр кайрылабыз, бирок дагы ага чейинки бир суроону берип калыш керек болуп атат. Ошол бул жерде көбүрөөк баягы балдар үчүн күйгөн негизги эң жакын бул ата энелер экен да. Ата энелердин кыйкырыгы угулуп, баягы арызданбаган жерлери калбай, ушинтип өздөрүнүн үнүн жеткирүүгө аракет кылып атышат. Бийлик өкүлдөрү тагыраак айтканда биздин эле Бишкек шаарынын мэриясынан вице-мэр жооп берип атат. Бул деген эч кандай көйгөй жаралбайт. Бул жерде деген бул мыйзам тиремдүү көрүнүш, мугалимдердин келип кетиши, башка жака которулушу бул мыйзам тиремдүү гана көрүнүш деген жүйөнү келтирди да. Сиз буга кошуласызбы, мындай жүйөгө?
Чындыгында бул мындай реалдуу биздин турмушубузга тикке карап, көйгөйдүн эмнеден келип чыгып атканын так аныктап, анан ошого жараша чараларды көрмөйүнчө, анан баардыгы жакшы деген бир позиция менен жүрө берсек, эч убакта маселелер чечилбейт да, кайра тереңдей берет да. А Мгм. чындыгында көйгөй барбы? Бар. Аны ачык айтыш керек дагы. Анын чечүүнүн жолдорун биргелешип издешибиз керек да. Эч убакта ошол ата энелер, жалпы коомчулук ошол билим берүүнүн акыбалын жеке эле ошол билим берүү департаментине же билим берүү министрлигине же мектепке эле таштап койгон жери жок да. Дайыма эле кол кабыш кылып атышат. Канча жылдардан бери атайын ата энелердин фондун уюштуруп алып материалдык жактан жардам берип келишти. Анан ошол көйгөйлөрдү ачык айтып чыгуунун өзү дагы бул салым болуп эсептелинет да. Мгм. Мисалы үчүн окуу китептерине байланыштуу акыбалды, класстагы балдардын акыбалы боюнча маселени көтөрүп чыгып атышат ата энелер, Мгм. Мгм. мугалимдердин мындай ишин таштап кетүүсү боюнча, же болбосо мугалимдердин ушул мындай жетишерлик мындай сапаттуу адис болбой атканы, мына ушундай Мгм. сыяктуу маселелерди ата энелер улам улам көтөрүп чыгып атат. Бул мындай бир тарапта көпүрөнүн аркы бетинде туруп алып эле маселени силер чечкиле деген маселе эмес бул. Ата Мгм. энелер тескерисинче ошого күйүп бышып маселени мындай ачыкка алып чыгып атат да, бул салым болуп эсептелинет да түшүнбөгөн Мгм. адамгачы. Ошондуктан болгон маселени жаап жашырып баардыгы жакшы дей бергенде болбойт. Мгм. Анын чечүү жолдору иштелип чыгыш керек, Сиз окумуштуу катары ушул тармакта иштеген адис катары чечүүнүн жолдорун кандай көрөсүз? Кандай кылып чечсе, кандай кылып оң жолго салса болот? Биз адатта ушул билим берүүгө байланыштуу көйгөйлөрдү айтканда эле булар көп жылдардан бери чогулуп келе жаткан көйгөйлөр, аны аз убакыттын ичинде чечүүгө мүмкүн эмес деген бир риторика кетет да. А Мгм. чындыгында мындай канча бир жылдар болду да, мүмкүнчүлүктөр болду. Ошо билим берүүдө бир нукка салып койгонгочу. Мгм. Биздин эң мындай чаташып аткан себебибиз билим берүү системасы көп жылдар 80-90 жыл бою советтик системада жашап келди да. Ал советтик система бир калыпка, бир нукка түшүп калган болчу. Бирок эми Мгм. мезгилдин сыноосунан өтпөй калды, ал система эскирди, ал Мгм. системадагы мектеп билим берүүсү да эскирди, ал мезгилдин талабына жооп бербей калды. Анан биз өз учурунда жаңы мына доордун талаптарына, чакырыгына жараша ошол мектеп билим берүүсүн, жогорку билим берүүсүн ошого жараша ыңгайлаштыра албай калдык да. Ушундан келип чыкты да маселенин бири. Мгм. Бул эң биринчи көйгөй болуп эсептелинет да. Мисалы үчүн окуу китептерине байланыштуу маселеде дагы окутуунун сапатына жана мугалимдердин өзүнүн адистигине жооп береби же жооп бербейби деген маселеде дагы ушул биринчи орунда турат да. Анткени бүгүн билим берүүнүн методологиясы түп тамыры менен өзгөрттү. Методология өзгөргөндөн кийин ар бир предметтин методикасы өзгөрдү. Анан балдар азыр такыр башка муун да. Бул Мгм. муундун муктаждыктары дагы, керектөөлөрү дагы такыр башка. Биз ушуну Мгм. эске алышыбыз керек да. Биз багы эски системадагы маалымат менен, эски системада окуу китеби, тартип эреже менен бул жаңы муунга биз жакшы билим бере албай калдык да. Биз ушуну моюндашыбыз керек. Демек, Биз заманбап окуу китептери менен камсыздоо зарылчылыгы турат. сөзсүз түрдө мектептин жанагы мугалимдердин иштөө системасы, мисалы үчүн Мгм. мына мен дагы мындай мындай далилдеп айтайынчы ушул сөзүмдүчү. Маселен, мурун цифровизация, санариптештирүү жок болчу, Ошол мезгилде мугалимдер баардык кагаздарды колу менен толтурушчу да. Мгм. Болду, ошол эле жетиштүү болчу. Мгм. Андан кийин санариптештирүү башталганда ошол эле маалыматтарды, мына класстык журнал, дагы балдар жөнүндөгү маалыматтар, дагы айтор документтердин саны болжол менен мугалим толтура турган документ саны, иш кагаздардын саны 20 чейин барат да. Отчеттордун ар кандай түрлөрү болуп Мгм. атыпчы. Анан ошолорду баягы компьютерге киргизишет мугалимдерчи, азыр электрондук Мгм. вариантында Мгм. жасайт. Мгм. Анан ошону эле кайра эле кагазга түшүрөт да. Мына эки иш болуп атат дагы. Мгм. Мурдага караганда мугалимдердин иши ого бетер көбөйдү да. Демек,
кандай болуп калат? Анда жакында эле бийлик айтып атпады беле, ар бир мугалимди ноутбук менен камсыз кылабыз, баягы кагаз иштери жоюлуп атат деген. Бул чындыкка дал келбей калып атабы? Бул аракеттер жасалып атат, албетте жакшы. Мен дагы бир канча эл аралык билим берүү долбоорлорунда иштеп, ошол региондогу баардык мектептер менен жакындан таанышмын да. Мен бир Мгм. борбордо отуруп алып эле бир профессор сүйлөп аткандай сөз эмес да, менин сөздөрүмчү. Ошо канча жылдан бери улам бир долбоордун алкагында компьютерлер берилип, жакшы аракеттер көрүлүп келатат. Бирок биз колуна куралды берип атабыз да, курал жаракты Мгм. ошол Мгм. мугалимдин ишин жеңилдетели деп. А бирок ошондо кантип иштөө керек деген ыкманы биз өзгөрткөн жокпуз да. Мгм. Биз эгер санариптештирүүгө өтсөк, анда кол менен толтурган кагаздарды биз кан булгандай токтотушубуз керек болчу. Антисе мугалимдер бүгүн кагазга көмүлүп калды да. Алар Мгм. өзүнчө бир чыгармачылык менен иштегенге, балдарга көңүл бурганга, өзүнө көңүл бурганга, өзүн өстүргөнгө, квалификациясын Мгм. жогорулатканга убактары жетпей калды мугалимдердин. Анан Демек, азыр демек, иштен кетип аткан, азыр кечирип коесуз, иштен кетип аткан мгм. мугалимдерди да мен байкап, эмне себептен кетип атканын эң бир себеби ошол мугалимдер көрсөтүптүр да, айлык акы аз, ал эми иштей турган жумуш, жоопкерчилик аябай көбөйдү, анан текшерүү көбөйдү деп айтып атышат да. Ошол Сиз менин суроомо жооп берип койдуңуз. Мен ушул суроону берейин деп аткам да, кайсы бир деңгээлде ушул нерселердин, кагаз иштеринин көптүгү алардын кетишине дагы бир себепчи болуп атабы деген суроону берейин дегем да. албетте анткени иш оор аябай, иш Мгм. көп, анын ошого аны актай турган айлык акы аз. Айлык акы аз болгондон кийин мугалимдердин ошол мындай коомдогу Мгм. элдин арасындагы баягы статусу, макамы төмөн да. Анан албетте Мгм. мугалимдер өздөрүн мындай материалдык жактан дагы, рухий жактан дагы өздөрүн жакшы сезбегенден кийин э, башка жумушту алып кетүүнү туура көргөн учурлар бар да. Ошого мажбур болушат да, Мгм. аргасыз болушат. Бирок мына президентибиз дагы айтты, министр, агартуу министри дагы айтты, бизде жакында айлык маселеси дагы чечиле тургандыгын, керек болсо заманбап ушул турмуш шартына жараша айлык көбөйө тургандыгы тууралуу дагы айтты да. Бул канчалык маселени жөнгө сала алат? Албетте мугалимдердин айлык акысын, дарыгерлердин айлык акысын көтөрүү жөнүндө сөз бул баарыбызга жагымдуу, колдойбуз, ишке ашса абдан жакшы болот эле. Анткени мугалим бул баардык реформалардын ачкычы да. Өзү негизи экономикалык, саясий, коомдук баардык реформалар ошол мугалимден башталат да. Анткени биз инсанды ошол мугалим даярдап чыгарат, мектептен чыгат. А инсан кандай, адам катары Мгм. кандай, адис катары кандай, ошол мектептен калыптанат. Ошондуктан биз баягы мындай баягы Гегелдин тиги философиясынын башы менен ылдый карагандай, буту өйдө карап, Мгм. башы ылдый карагандай Мгм. сыяктуудай реформаны башындай, кандай десем, башынан үстүнөн жасабай, экономиканы жакшыртабыз, же Мгм. болбосо дагы бир башка коомдук маселелерди чечебиз деген маселеничи биринчи мектептен башташ керек да, өнөр Мгм. жагынан башташ керек. Бул мектептин көйгөйүчү, бул жеке ата эненин, окуучунун же мугалимдин көйгөйү эмес, бул жалпы улуттук көйгөй да, мамлекеттик деңгээлдеги көйгөй. Ошондуктан мугалимдердин эң эле жөнөкөй мугалимдердин мындай сапаты, өткөн сабагынын сапаты жакшырсын десек, билим берүү жакшырсын, өлкө өнүксүн десек, элементардуу нерсе мугалимдердин айлык акысын көтөрүш керек да. Эң Мгм. биринчи мугалимдердин айлык акысын көтөрүш керек. Ушул Азыр канчага көтөрүлсө чечилет ушул маселе? мисалы үчүн азыр карасаңыз, мугалимдердин айлык акысы көтөрүлгөн сайын инфляция андан да көбөйүп кетип атат да, Мгм. кымбатчылык мугалимдерди Мгм. кыйнап коюп атат, чынын айткандачы. Анткени мугалимдер менен дарыгерлер биздин эң көрөктүү, ошол эле учурда эң экономикалык жагынан аярлуу катмарыбыз болуп эсептелинет да. Негизи бул мамлекеттин түркүбү, чынын айткандачы мугалимдер. Биз ушуну түшүнүшүбүз керек да. Азыр багы Мгм. стат комитеттин акыркы маалыматы боюнча мугалимдер орточо айлык акы 25.700 сом айлык алат экен. Бирок бул баягы кармап, анан колуна алгандары андан аз болуп калат.
Андан аз алган мугалимдер да бар. 12.000ден баштап 15, 16, 17. Мугалимдердин баягы мектептеги сааты канча, ошого жараша айлык акы алат да. Эми чынын айтканда бүгүнкү күндө эгерде 1.000 доллар 80-100 миңге чейин көтөрсө мугалимдердин айлык акысын, анда бул маселени кайсыл бир деңгээлде чечет болчу да. Себеби Ошол эле дегенде мезгил ошол эле мезгилде мугалимдердин башка өлкөлөрдөгү бүт өлкөлөрдүн экономикалык бакчанын өнүккөн өлкөлөрдүн реформасы биринчи мугалимдердин статусун, айлык акысын көтөрүүдөн башталган да. Ошол эле Япония, ошол эле Сингапур, Кытай, Түркия. Анан ошондуктан мугалим болуп иштейм деген адамдардын саны аябай көп. Анан дагы мындай жигиттердин саны көп. Анан ушунчалык, мисалы үчүн мен бир түрк магистрантым 2 жылдан бери сынак тапшырып атат да, тест тапшырып атат. Лицейге эле мугалим болуп кирем деп катардагы. бул Түркияда болуп аткан нерсе. Анан ал 1 жыл өтпөй калды. Аябай кейип капа болуп, эми аябай даярданып, эми энтисинде өтөм деп атат. Демек ошол лицейге сабак берген мугалим болуу бул коомдогу чоң статус болуп эсептелинет дагы. Көрдүңүзбү? Биз ушундай деңгээлге жетишибиз керек да. Ошондо мындай бүгүнкү жасалып жаткан жакшы иштер мындан дагы арышы, кадамы ылдамдай келет да. Бизде тетирисинче мектеп мугалими болуп жигиттер баруудан качат, ушундайбы? Албетте, айлыктын аздыгы, анан коомдо мындай орун жок да. Сыйлуу орун болбогондон кийин жигиттер ар кайсысынан барбайт. Анан мен өзүм жогорку окуу жайында иштейм го, студенттердин арасында дагы жыл өткөн сайын жигиттер аз да, эркек балдар аябай аз, өтө өкүнүчтүү. Бир 100 баладан бир 10 чакты эркек бала болсо, калган баары эле кыздар да. Мугалимдик кесипти тандагандар, Бул дагы аябай өкүндүрөт. Анткени балдарды тарбиялоодо мындай аялдын өзүнүн орду бар, эркек кишинин өзүнүн орду бар да. Мына ушундай жагы дагы бар да, чоң көйгөй болуп эсептелет. Эми министр айымдын айтуусу боюнча, эгерде айлык көбөйө турган болсо, керек болсо окумуштуулар чөйрөсү жетекчилик кызматтарда иштегендер дагы мектепке баргысы келип кала тургандай болуп калат деген оюн айтып атат да. Ооба, мен да уктум. Эгер деле ошондой деңгээлге жетсек жакшы эле болмок, чынын айтсам. Бир кезде айтылды эле, тиги кыздардын баары мугалим жигитке турмушка чыгууну каалап калышат деген айтылды эле. Ошол деле ишке ашса, андан бери 2 жыл өттү окшойт. Ишке ашып кетсе, андан бетер да жакшы болот эле. Мен эми чын айтсам, баардык жакшы башталыштарга мындай тилектешмин, кош колдоп колдойм. Бул баарыбыздын көйгөйүбүз болуп эсептелинет. Албетте, көйгөй улам тереңдеген кимибизге жагат, Айрыкча мектептеги балдардын көйгөйү бул ар бирибиздин көйгөйүбүз да, чынын айткандачы. Анан мындай да, тиги дагы бир маселе бар да ушул жердечи. Сиз бир маселени айттыңыз, экинчи маселеси жанагы мугалимдердин айлык акысы алардын мындай балдардын билим сапатына жараша көтөрүлөт деп айтылып атат да азырчы. Мен бир нерсени белгилеп коеюн да, мунун экинчи жагы бар. Балдардын билим деңгээли кантип өлчөнөт? Маселен, ошол класстагы балдардын канча пайызы жалаң эң жакшы окуса, анан жакшы окуса. Анан ошого жараша билимде мониторинг кылганда балдардын пайыздык өлчөмү чыгат да, жетишүүнүчү. Жогорку окуу жайында дагы ошондой, мектепте дагы ошондой. Эгерде ошого жараша мугалимдин мындай айлык акысы көтөрүлөт десек, анда класста 3 алган же канааттандырарлык эмес алган балдардын саны такыр жоголот дагы, окубаган бала деле жалаң эң жакшы бааны ала берет. Себеби биз жогорку окуу жайы бундан өткөнбүз да. Мисалы үчүн, эгерде такыр сабакка катышпаган, жетишүүсү начар мындай окубаган балдарды баягы окуудан чыгарууга, сынактан баа койбой өткөрбөй коюшчу да окутуучуларчы. Ошол учурда окутуучулар да айтышчу да, эме сен деген туура эмес кылып атасың, сен окута албай атасың, анткени бул деген контракт, акча төлөп атат. Демек сен контракт төлөнбөсө сен айлык акы албай каласың деген ушундай маселе чыгып, бул 90-жылдардын ортосунан башталды.
Анан мына карасаңыз ушул күчөп отуруп бул жогорку окуу жайларынын окутуучулары мындай талап кыла турган жагынан аябай начарлады да, башкача айтканда деморализация болду да. Анан азыр андай талап жок. Талап болбогон жерде сапат жок. Бул акырындык менен ошондуктан тирүү эле жүргөн адам диплом ала турган акыбалга келдик да. Мына ушуга дагы алып келип кое турган мындай эме бар, тобокелчиликтер бар. Ушул тобокелчиликти дагы мындай эске алышыбыз керек да. Демек анын экинчи тарабындагы дагы бир көйгөйдүн эстен чыгарбашыбыз керектиги бар, да? Түшүнүп атамбы? Сөзсүз түрдө. Себеби мындай да, ошол класстагы балдарды, окуучулардын билим сапатын кантип өлчөйбүз да? Мына мен айткан жогорудагыдай бир жол менен, анан экинчи жолу тест менен. Тестирлөө бул дагы эле каражатты талап кылат, дагы эле убакырчылыкты, дагы эле ашыкча убакытты талап кылат да. Ошол себептен эмнени эске алыш керек биринчи кезекте? Эң башкысы, мен дагы бир жолу кайталап айтам. Биз азыр кайсы кылымда жашап атабыз, мугалимдин айлык акысын көтөрүш керек. Маселе чечилет. Мугалимдин статусун көтөрөбүз деп канча жылдан бери айтып келатабыз. Талаш тартыштар бар, коомдо дискуссия толтура. Бир эле маселе бар. Айлык акыны көтөрүш керек. Ооба. Болгондо дагы учур талабына ылайык, Учур талабына, инфляцияга жараша айлык акыны көтөрүш керек. Бул күн тартибиндеги биринчи маселе болуш керек. Бирок ар бир бийлик келе жатканда, керек болсо депутаттыкка өзүнүн талапкерлигин коюп аткандар, бийлик сересине бут салгандардын баардыгы эң биринчи кезекте ушул нерсени бетке кармап, мугалимдердин, дарыгерлердин айлыгын көтөрөбүз дейт дагы, бирок келгенде эмнегедир бул нерсе унут калып калгандай болот да. Баягы көп жыл тил эмизип келип, анан такыр эле ишке ашпай калганда, ошол мугалимдер тажаганынан мектепти таштап кеткенге аргасыз болгон мугалимдер бар да. Биз ошолорду аргасыз кылбайлы, бул биринчи. Экинчисинен жогорку окуу жайларында таланттуу, жакшы бүтүрүүчүлөр мектепке бара тургандай шарт түзүшүбүз керек да. Ошол мектепке баргандан кийин мамлекеттен кандайдыр бир кепилдиктерди алыш керек да. Социалдык кепилдиктер болуш керек да. Сен эгер ошол мектепте мугалим болуп иштесең, канча бир жыл өткөндөн кийин сен мынча айлык акы аласың, үй аласың, жеңилдетилген, же болбосо мындай дагы бир мамлекеттен жеңилдетилген дагы бир мүмкүнчүлүктөр болот сага деген мындай бир кепилдиктер, социалдык кепилдиктерди бериш керек да мамлекетчи. Урматтуу Венера айым, биздин убактыбыз азыр аз калды. Сиз бийлик өкүлдөрүнө деги эле агартуу тармагына, мугалимдерге, мектеп мугалимдерине эмне деп кайрылат элеңиз? Мен дайыма мектеп мугалимдерин колдойм, иши аябай оор, аябай жооптуу, анан коомчулуктун дагы бүт жоопкерчиликти мугалимдерге жүктөп, ошондон да бир мындай психологиялык басым да күчтүү мугалимдерге. Мени угуп аткан ар бир мугалимге мен чыдамкайлык каалайм. Өзүңүздөрдүн мындай ушул адистигиңиздерге, кесибиңиздерге дайыма ак ниет менен мамиле жасаңыздар. Биздин балдар сиздердин колуңуздарда, ал эми ошол балдар биздин өлкөнүн келечеги деп айткым келет да. Чоң рахмат, урматтуу Венера айым. Атайын убакыт бөлүп бизге өзүңүздүн маегиңизди бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз менен бүгүн Улуттук университетинин профессору Венера Акматова болду. Эгерде кандайдыр бир сунук пикирлериңиздер болсо, комментарийга калтырсаңыздар болот. Сиздерге да рахмат. Эгер аз пайдабыз тийсе, абдан кубанычтабыз. Чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.